Bunu жазаганда, bunu интернеттен да көрдүк. Bunu жазаганда бир 15 күн убакыт кетти. Идея негизи апрель айында болгон. Байланышсыз жугушсуздандыруучу бул каражатты Максат Дүйшеев интернет айдыңынан таап чыгып, өз алдынча жасап көргөн. Алгачкы эмгеки натыйжалуу болгондон улам калкка жардам көрсөтүү үчүн ири көлөмдө жасоону максат кылган. Бул ичинде өзүнүн схемалары бар. Ошол схема менен келип туруп баклажканы өйдө тээп иштейт. Бул крышка кармап берет. Ошонун натыйжасында бесконтактный ондо чачылат. Бул деген жанагы баклажканы колго алып өзү чачканга караганда бул кооп турат. Себеп дегенде колго чачканды ар ким бири-бирине кармап атып 60% жугуштуу болгондо себептүү болот экен да. Бул болсо андайды исключить этет. Андайды жоктоп чыгарат да. Балдардын укугун коргоо боюнча ата-энелердин коомдук бирикмесинин башчысы Шарапат Актанова уулунун эмгегин көрүп, Америка Кошмо Штатынын элчилигине долбоор жазып, каражат сураган. Натыйжада жазалган эмгек бааланып, долбоор каржыланды. Бул долбоор Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги тарабынан колдоого алынып, Америкага барып келген бүтүрүүчүлөргө ушу долбоор жарыяланган. Ошол долбоорго катышып, ушу биз алыскы райондогу айылдарга 80 штук ушу бесконтактный санитайзер жасап чыктык. Ошондо биз Жумгал, Кочкор, Ат башы жана Нарын райондорунун алыскы райондоруна таратылып берилмекчи. Мунун бир артыкчылыгы бул кол менен дезинфекциялоочу каражаттар бар эмес. Бул болсо бут менен гана неметип бардык имаратка кирип келе жатканда ошо ушуну менен, ушу каражат менен дезинфекция кылып алып, анан жумуштарына кирсе болот элдер. Жалпы 80 даана жазалып, айыл жерлериндеги күндүзгү дарылоочу жайларга, бала бакча менен мектептерге таратып берүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тааныштырылды. Калк көп кирип чыккан өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнө, Нарын шаардык мэриясына жана Нарын райондук мамлекеттик администрациясы менен Нарын медиа борборуна бирден тапшырылды. Сиздерге да башка медиа борборго. Калктын башына түшкөн кыйын кырдаалда демөөрчү ыктыярчылардын көмөгү абалды жөнгө салууда чоң салым болуп, элдин ынтымак биримдиги илдетти жеңүүгө өбөлгө болуп жаткандыгын бийлик өкүлдөрү баса белгилеп, Шарапат Актановага ыраазычылыктар айтылды. Элибиздин арасында да ошо өкмөттүн, президенттин демилгесин колдоп, элдин демин колдоп, демирчилер мындай аябай келип атышат. Алардын ичинде ушу тамагын бекер жасап бергенден баштап бир ойлоп табуучулукка чейин, бир медикаменттердин керектүүлөрүн чогултуп берүүгө чейин болуп атат. Ойлоп табуучулугу менен аябай жеңил болуптур. Ошол жактан ушулардын баары биздин эли орунду пандемиянын элибиз ынтымак менен, анан бир чыдамкайлык менен жеңерине ишенип атабыз. Байланышсыз жугушсуздандыруучу бул каражат бүгүндөн тарта айыл жерлерине таркатыла баштады. Нарын районунун Миңбулак айылына биринчилерден болуп ыйгарылды. Эми долбоор ээлери мүмкүнчүлүк болсо электрондук түрдөгү жугушсуздандыруучу каражатты жасоону максат кылышууда. Чыпара Садыкказиева, Шамен Булабеков, Нарын шаары.